Дүйнө чабыт түрмөгүнө кезек берели. Коомдук ишмер Алмаз Окин менен журналист Азимжан Ибраимов бул жолу башка бир өлкөдө жайгашкан аскер базаларын пайдалануу, жайгаштыруу маселелерин талкуулашат. Апта мурун Коммерсант гезити Россиядагы абройлуу басылма жарыялаган төмөнгүдөй маалымат. Ошол маалыматка ылайык Россиянын жетекчилиги Америкага кант авиабазасын пайдаланууга сунуштаган имиш да. Анан ал 2-3 күн ошол маалымат жатты, биздин расмий кыргыз бийлиги буга жооп кайтарган жок, комментарий берген жок, түшүндүрмө берген жок, эч кандай реакция кылган жок. Анан алаңгыча мына кечээ жакында Россиянын тышкы иштер министри Лавров жок, биз бул базаны пайдаланууга бере албайт болчубуз, анткени ОДК макул болмоюнча биз бере албайбыз. Кыргызстан жөнүндө сөз айткан жок. Ал ошо ОДКБга шылтады, таянды. Ошонун улуусат санкциясы менен гана пайдаланат үчүнчү тараптар деди. Андай улуусат жок, демек пайдалануу жөнүндө сөз мүмкүн эмес. Болгону гана ошол канттагы авиабазага мүмкүнчүлүгү жеткен ошого таандык маалыматтарды буларда чалгымына аракеттенет да, ошол аба чалгын жана башка чалгын дегендей. Ошол чалгын маалыматтарын гана америкалыктарга пайдаланууга уруксат беришибиз мүмкүн деген сөз болгон, базанын өзү жөнүндө сөз болгон эмес деп четке какты да, толук эмес, бирок жанагындай түшүндүрмө менен. Эми деги эле базалар Кыргызстанда мына окурмандар, угармандар жакшы билет. Американын мынакей бириккен ошол базасы болгон. Андан кийин ал база өз атын өзгөртүп транзиттик жүк ташуулар базасына айланган. Анан аны кетирип тынганбыз. Анан эми кантта авиабаза иштеп атат. Эми түштүктө да база ачабыз деген сөздөр улам кошкола калып, тынчып калып, кайта басыла калып атат. Базалар эми дүйнөдө эң көп базага ээ мамлекет бул Америка жана Советтер Союзу болгон. Айрыкча мына 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин булардын базасы абдан көбөйгөн. Мына Америка бүгүнкү күндө дагы 1000ден ашык тышта базасы бар. Андан аз кыйла, бирок мындай мерчемдүү жерлерде Россиянын базалары бар да. Бул эми 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин жана кансыз согуштун тирешүү, эки ири державанын аскерий артыкчылыкка жетүү, таасир этүү, ошол база болгон жерде ошол аймакка таасир этүү мүмкүнчүлүгү болот да. Мына аскерлер жакшы түшүнөт, аскер адамдар мына ошондой максатта пайдаланып келишкен да. Бирок Советтер Союзунун базалары азайып, анан Россия ошол Советтер Союзу мураскары катары мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче көп жерлерде ошол Советтер Союзунун убагындагы эле базаларды сактап калган. Туура, бүгүнкү күндө Афганистан ири мамлекеттер тарабынан кандайдыр бир саясий чайкоочулукка да кабылган сыяктуу болуп атат да. Анткени бир жагынан ошол Америка буга чейин өз таасирин көрсөтүп келсе, эми Россия, дагы бир жагынан Индия, дагы бир жагынан Кытай ушу Афганистан аркылуу региондо бир көзөмөлдүк жүргүзүү аракеттерин жасап атышат да. Мунун ичинде өзгөчө ушу Кытайдын Пакистан аркылуу Афганистанга таасир көрсөтүү аракеттери да ачык байкалды. Бул жерде Тажикстанга Россия өз кезегинде мындай жардамдарды беребиз деп айтып келишкен. Мына ансыз деле Тажикстандын аймагында Россиянын 201-чи аскердик базасы бар да. Ал керек болсо 2 жерде гарнизонун уюштуруп койгон. Мына Кыргызстанда биздин кантта, андан тышкары Караколдо, Чалдабарда, Майлуу суу шаарында Россиянын бир аскердик бөлүмдөрү бар экендигин баарыбыз билебиз да. Бүгүн Афганистанда чындыгында акыбал абдан кыйын болуп кетти да. Өзгөчө Америка Кошмо Штаты өздөрүнүн аскерлерин Афганистандан чыгарып, ал эми талибандар, башкача айтканда радикалдык ислам кыймылы ушул региондо, башкача айтканда Афганистанда өз таасирин күчөтүп, керек болсо коңшу мамлекеттердин чек арасына чейин кирип келишкендиги, жалпы регионду тынчытып жаткан кез. Мына ошондон пайдаланып, бул жерде өзүнүн мындай айтканда таасирин күчөтүү аракеттери жана айтып атканыбыздай бүгүн көп мамлекеттер тарабынан уланып жатат да. Эми аскердик базаларды Эсил Кайран СССРдин кезинде абдан көп кармап турду да Советтер Союзу. Анголада, Венгрияда, Вьетнамда, Германияда, Египетте, Кубада, Ливияда, Монголияда
Россиянын дагы бир катар өлкөлөрдө бүгүн ушул аскердик базасы бар экенин билебиз да. Мына биз аларды Кыргызстанда, Тажикстанда бар экендигин айтып кеттик. Мындан тышкары Казакстанда, Вьетнамда, Белоруссияда, Приднестровьеда, Түштүк Осетияда да бүгүнкү күндө жанагындай күчтүү бириктирилген аскердик базалар, миңдеген аскерлерди кармаган пункттар жайгашкандыгын белгилей кетишибиз керек да. Америка Кошмо Штаты чындыгында бул жагынан дагы бир дүйнөлүк лидер болуу аракеттерин жасап келди да. Башкача айтканда 70 миллиард долларга жакын акча каражатын жалаңгына ушундай максаттарда же болбосо чет өлкөлөрдө аскердик күчтөрдү кармоого жумшайт экен да. Жалпысына дээрлик Америка Кошмо Штаты 177 өлкөдө аскерлерин кармай тургандыгын жакында ушул расмий бийликтин өкүлдөрү билдиришкен болчу да. Эми чындыгында 600дөн 800гө чейинки аскердик базаны 10 жылдан бери көп өлкөлөрдө кармап келиш дагы бул өтө татаал маселе болот да. Анын ичинде саясий, материалдык, экономикалык чоң маселелер бар да. База эми ошол туура айтасыздар, жалгыз эле Россия менен Америкага мүнөздүү эмес. Мына Улуу Британиянын Бахрейн, Кипрде, ал тургай Канадада аскерий базасы, ошол аскерий байланыш күчтөрү, чалгындоо күчтөрү, ушундай сыяктуу ар түрдүү аталыштагы аскерий күчтөр жайгашып турат, пайдаланып турат, ошону пайдаланып келишет. Андан тышкары жанагы деңиздеги, океандарда бир топ мындай чакан аралдарды да ошол Англия аскерий база катары пайдаланып кетти. Британияга кирген жанагындай ондогон мамлекеттер содружествосуна кирген, шериктештигине кирген. Алар да ошол Британиянын аскерий аба күчтөрүнө, деңиз күчтөрүнө кызмат кыла турган жайлар болуп эсептелинет. Италиянын бир топ мамлекетте базасы бар. Германиядагы кубаттуу дүйнөнүн түрдүү чекиттеринде өзүнүн базасына ээ. Азия мамлекеттерде ошондой базаларга ээ болуп. База эми жана жогоруда айттык, таасир этүүнүн, саясий дипломатиялык кысым, басымдын алаканын бир форматы, анан эң негизгиси аскерий күч кубаттын көргөзгөн, ошону жарнама кылган. Анан Непада бирдеме болуп кетсе, ошол аскер деңиз аба аркылуу ошол душманына каршылашына мындай кол салуунун, коргонуунун негизги объектилеринин бири болуп эсептелинет да. Албетте, көп эле мамлекеттер аракет кылышат ушундай бир аскердик базаларды жок дегенде ушул коңшу мындай бир алсыз мамлекеттердин же болбосо жанагындай регионалдык жактан кызыкчылык туудурган, бир артыкчылык берген ушундай бир жерлерди кармаганга. Мисалы, Түркия дайыма ушул Кипрде, Катарда, Сомалиде, Албанияда ушул аскердик базаларын кармап келип атат да. Анткени алардын өздөрүнүн дагы тышкы ички саясатына ылайык кызыкчылыктары болуп жатпайбы? Сиздер дүйнө чабыт түрмөгүн уктуңуздар, аны коомдук ишмер Алмаз Окин менен журналист Азимжан Ибраимов алып барды.